Токмок шаарындагы номер 7 орто мектебинин кыргыз тили адабияты мугалими Бедербекова Венера Султановна. Саламатсыңарбы балдар? 1-класстын окуучулары үчүн окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстарга сунушталат. Сабактын темасы Манас эпосунун кыргыз элинин рухий турмушунда алган тарыхый орду жана бүгүнкү күндөгү мааниси. Сабактын максаты Манас эпосунун кыргыз элинин рухий турмушунда алган орду жана бүгүнкү күндөгү мааниси боюнча түшүнүк алышат. Манас эпосундагы тарыхый маалыматтарды, булактарды билишет. Манас эпосунун кыргыз эли үчүн өзгөчө мааниге ээ экенин эпостогу маалыматтар аркылуу үйрөнүшөт. Манас эпосу кыргыз элинин дүйнөгө атагы чыккан улуу көркөмдүк рухий мурасы. Манас рухий нарк, тил казнасы, патриотизмдин бийик өрнөгү, улут сыймыгы. Улуу Манас эпосу жалпы адамзаттык маанидеги терең мазмунга карк, көөнөрбөс, түбөлүктүү рухий дөөлөттөргө эгедер улуу дастан. Жылдардын башында залкар манасчы Сагынбай Орозбаков Манасты жаздырып жатып Ыбрайым Абдрахмановго мындай деген экен: азыркыбызга кейбейли, кийинки укум-тукумубуз үчүн кейили, жүр нарыга салбай, жакшылап айтып, жакшылап жазалы. Азыркылар билбесе, кийинки калыс өспүрүмдөр билер, бизге рахмат айтышар. Акылман кемеңгер манасчы Орозбаков кыргыз журтунун кылым аркалаган асыл нарктарын ичине камтыган Манас дастанынын болочок ээлери жаш муундардын рухий тарбиясы үчүн ат көтөргүс зор мааниге ээ экендигин ошо кезде эле көрөгөчтүк менен байкаган. Манас баатыр үчүн баарынан мурда эмне кымбат, эмне ыйык? Ата журт ыйык, анын боштондугу, эркиндиги, көз карандысыздыгы ыйык. Ала тоонун бүтүндүгү, ак калпак журттун биримдиги ыйык. Эне тил ыйык, акыйкатка, актыкка негизделген достук ыйык. Ата журттун мүдөлөрү, калайык калктын жогорку кызыкчылыктары ыйык. Ата конушта агынан жаралган адал мээнет ыйык. Мекен алдындагы парз, атуулдук ар намыс ыйык. Абалтан уланып келаткан ата-баба салты ыйык. Эне ыйык, ата ыйык, улууну урматтаган, аялзатын ардактаган элдик эреже, меймандостук нарк ыйык. Манас эпосу дүйнөдөгү теңдешсиз эпос. Ал 500.553 ыр сагынан турат. Бул баатырдык эпос деп эсептелинет. Кыргыз элинин турмушун чагылдырган эпикалык зор чыгарма. Манас баатыр турмушта жашап өткөнбү? Бул суроого ушул мезгилге чейин так жооп бериле элек. Манас эпосу кыргыз элинин дүйнөлүк маданият казынасына кошкон эң чоң салымдуу чыгармасы болуп эсептелинет. Манас эпосунда элди жерди сырткы баскынчылардан коргоо, кыргыз элинин көз карандысыздыгы үчүн болгон адилеттүү күрөш, кыргыз элинин эркиндиги, элдин көз карандысыздыгы жана башка маанилүү нерселер эпостун идеялык маанисин түзөт. Көлөмү боюнча Манаска теңдеш дүйнөдө бир да дастан жок. Манас, Семетей, Сейтек деген 3 бөлүмдөн турат. Манастын 7 осуяты. Эл журттун ажырагыс бүтүндүгү жана бир жакадан баш, бир жемден кол чыгарган ички биримдиги. Улуттар аралык ынтымак, достук жана кызматташтык. Улуттук ар намыс жана атуулдук ариет. Арбас мээнет, алдыңкы өнөр билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтулуу. Гумандуулук, айкөлдүк, кечиримдүүлүк, табият менен таттуу мамиледе болуу, кыргыз мамлекетин чыңдоо жана аны көздүн карегиндей сактоо. Балдар, үйгө тапшырма. Манас эпосу боюнча тест. Манастын жубайы Каныкей, Семетейдики Айчүрөк, ал эми Сейтектики? Кайсы манасчынын вариантында орус баатыры Айламор кездешет? Манас кайсы баатыр кыз менен жекеме-жеке кармашка чыгып, жеңилип кала жаздаган? Бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп калды кыргыз деп, бөлөк элге кеп кетет.
Бул сөз кайсы каарманга тиешелүү? Ауезов, Бернштам сыяктуу изилдөөчүлөрдүн пикиринде, Манас эпосунда кыргыздардын кайсы тарыхый мезгили чагылдырылган? Райын өзгөртө алган Алмамбеттин ата теги. Манасты өлтүрүү максатында ким ууландырат? Манас үчилтиги ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарды коргоо боюнча тизмесине кайсы жылы кирген? Манастын алгачкы эрдиги кайсы болгон? Алмамбет казак элинен эмне үчүн кетип калган? Чубакка катуу тийип, шагын сындырган окуя. Жакып Манасты Ошбурдукунан алып кеткени барып, кайра жалгыз келген себеби эмнеде? Саламатта калгыла балдар.